بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا الله. Assalamu alaikum ағайындар, қарындаштар. Бүгінгі темамыз масыға мас тарту бойынша. Бисмилlah. Бірінші масыға мас тарту бойынша өкімдері қандай тартылады, қанша уақыт тартылатынын бірінші шарттан айтып алады. Қандай біз масы деп бір мисал, бұл жақта азыр шарттар келеді, 7-8 шарт келеді. Ошол шарттары табылған қалың наски болуы, жүн пайпақ болуы, мысалы масы болуы, же атайын шул масы тартады деп атайын чыгарышат, мысалы ошолор болобу. Ушул шарттарды карап көрөбүз. Шарттар табылган болсо тарта беребиз. Масы болсун, калың нас, жүн пайпактар болсун, боло берет. Биринчиси даратка кийиш керек. Дарат алып анан кийин кийиш керек болот. Дарат албастан биринчи эртемен тур да сразу масын кийип алып, анан дарат алып бутуна мас тартып койсо болбойт. Эң биринчи масыны кийерден мурда толук дарат алган болуш керек, биринчиси. Экинчиси кызыл ашыкты кошуп жапкан болуш керек. Ошол кийген, бутка кийген жүн пайпак болобу, масысы болобу, кызыл ашыкты кошуп жапкан болуш керек, ошол шарт. Атайын тизеге чейин узун масы кийиш шарт эмес, ошол кызыл ашыктан өткөн болсо жарайт. Экинчиси. Үчүнчүсү, ошол масысы менен же ошол бут кийим менен 5 километр баса ала турган болуш керек. Сыртынан патинка кийбестен ушул жүн пайпак болсун, масы болсун, ошонун өзү менен 5 километр жыртылбастан баса ала тургандай болсо, ошого мас тартса болот. Үчүнчүсү бул. Төртүнчүсү, эми ушул кийимде, бут кийимде масыда мисалы кызыл ашта же андан ылдыйда буттун 3 манжасы бата тургандай тешик болбош керек. Жыртык болбош керек. Жыртык болбош керек. Эгерде ошол ушунчалык жыртык болгон болсо, аны тигип алыш керек, же болбосо башка алыш керек болот. Төртүнчүсү болду. Бешинчиси эми неме? Бутта өзү кармалып туруш керек. Замок болгон болсо боло берет. Жанагындай бутка ороп алган материал болбош керек. Пайтама деп коет бизде. Ошондой болбош керек. Бутка ороп алган, өтүктүн ичине кийип ала тургандай пайтама болбош керек. Бул носкиге окшогон, жүн пайпакка окшогон, мисалы масыга окшогон ушинтип өзү кармалып туруш керек. Буттун формасында болуш керек. Алтынчысы, бутка мас тарткан учурда бутка үстүнө суу куйганда эмес, бутка мас тартканда колду суулайбыз да мас тартабыз. Ошол учурда бутка суу өтүп кетпеш керек. Суу өтүп кетпеш керек. Анан бул масынын өзүн же ошол калың нерсени бул жерге коюп койгондо өзү мындай тик туруш керек деген шарт жок. Андай шарт жок. Бул жыгылып калса деле боло берет. Андай шарт бизде андай шарт жок. Адамдардын ичинде ушундай түшүнүк бар. Ошондой болуш керек деген жок, ал туура эмес. Алтынчысы ушул болду. Мас тартканда суу өтүп кетпеш керек. Жетинчиси эми ошол алган ошол тазалыгы бул таямын болбош керек. Дарат алган болуш керек. Биринчиде айтылды го, ошол дарат алган болуш керек деди. Эми ошол дарат же болбосо гусул болуш керек. Бир таям алда суу жок болсо, таям алып анан ал үстүнө мас тартып койсо болбойт. Ошол дарат алган же гусул алган болуш керек. Эми мас тарта турган болсо, бирөө мас тартам деп калды. Бул дараты бузулганда гана тартылат. Жунуп болуп калса мас тарта албайт. Мисалы кандай? Бирөө жунуп болуп калды. Жунуп болуп калды эле неме алган? Биринчи дарат алган, дарат алып кийди, масыны кийди. Андан кийин жунуп болуп калды, мисалы. Жунуп болуп калды, мисалы түштө уктап, ошол масын чечпестен уктаган экен, мисалы. Анан жунуп болуп калды. Анан туруп алып, биягына жуунуп туруп, анан бутка мас тартып койбойт. Андай болбойт. Бул дараты гана бузулганда мас тартылат. Жунуптуктан мас тарта албайт. Мына ушул шарттар болду. Ошол шарттар табылган болсо, масыга мас тарта берет. Же болбосо масынын өкүмүн ала турган ушул жана жүн пайпак болсо, ушундай калың нерселер болсо, ошолорго тартса болот. Эми кандай тартыш керек десе, мисалы элестетип көрөлү. Бут болсо баш бармактар, анан ошол буттун биягы кызыл ашык дейли, мына баш жактан баштап тартып келет. Баш жактан башташ керек. Ушул бетине тартыш керек. Бул түктөрүнө, арка жактарына жок. Ошол бетине тартылыш керек. Эми канча убакыт масыга мас тартат десе, мусапыр болсо 3 сутка, 72 саат. 72 саат.
ушул будильник кое алсаңыз жакшы болот. Эгерде адашып калбайм, адашып калам десеңиз, унутуп калам деп турсаңыз, будильник коюп алган жакшы болот. Мусапырга 3 сутка болду. Бул немеден баштап масыны дарат алды, масыны кийди. Масыны кийгенден кийин биринчи бузулган дараттан, биринчи дарат качан бузулган болсо, ошол убакыттан эсептелет дагы 72 саат болот. Мусапыр эмес, муким деп коет. Үйүндө эле жүргөн. Ошондой адам болсо, бул 24 саат. Мисалы, биринчи дарат бузулганда кандай түшүнөбүз аны? Эрте менен баамдатка дарат алды. Баамдат окуду, мисалы, масыны кийди, анан баамдат окуду. Анан мисалы 8-9дарда дарат бузулган болсо, буну ошол саат 8-9дардан башталат дагы. Эртеси ошол 8-9дарга чейин, эртеменге чейин ошол кийип жүрө берет. Ортодо чечип койгон болсо, уже ал бутту жууш керек болот. Чечпей ошо бойдон жүрөм деп мастап жүрө берем десе, чечпей жүрүш керек болот. Мусапырдыкы да ошол 72 саат, биринчи бузулган дараттан 72 саат эсептелет. Мисалы, неме кылалы? Бирөө мусапыр эмес, үйүндө эле жүрөт, анан эрте менен дарат алды, масыны кийди, анан кийин 8-9дардан бузулду, мисалы, жана айткандай. Андан кийин сапарга чыгып кетем деп турмусу, абетте бир жака жөнөдү. Бул 72 саат бүтө элек, ушул 72 саат бүтө электе сапарга чыгып кеткен болсо, ал уже мусапырдын өкүмүнө өтүп кетет. Жанагы 8-9дарда дарат бузулду эле го. Ошондон баштап 72 саатты мусапырга айлангандыгы үчүн 72 саат мас тартып жүрө берет. Наоборот, бирөө неме болгон? Мусапыр болуп жүргөн, өзүнүн үйүнө келе элек, мисалы. Ошол мусапыр болуп, эрте менен немени кийди? Дарат алып, масыны кийди, анан кийин уже үйүнө кайта турган болуп калды. Үйүнө ошол кайтып келүүсү 24 сааттын ичинде болуп калган болсо, 24 саатты толук мас тартып жүрө берет. Эгерде 24 сааттан жана биринчи дарат бузулду эле го, ошол убакыттан 24 саат өтүп кеткенден кийин үйүнө келип калган болсо, анда уже сразу чечип бутту жууш керек болот. Убакыт канча убакыт тартат десе ошол. Масыга мас тартты бирөө. Ошол масыкты эмне нерселер бузат? Биринчи, даратты бузган нерсенин бардыгы масыкты да бузат. Мисалы, эрте менен жана айткандай, эрте менен кийди, 8-9дарда дарат бузулду, анан кийин 5-имге дарат алды дагы, чечпестен масыны чечкен жок. Анан ошолда масыга мас тарткан болсо, ушул нерсени эмне бузат десе, даратты бузган нерсенин бардыгы буну да бузат. Кайра кийин, мисалы, асырга, шамга, куптанга дарат ала турган болсо, үстүнө мас тартып коет, болду, жүрө берет. Ошолчо бага. Бул биринчиси, даратты бузган нерсенин бардыгы масыкты да бузат. Экинчиси масынын бирөөсү же экөөсү чечилип кеткен, бирөөсү же экөө тең чечилип кеткен болсо, ушул учурда масык да бузулат, бутту жууп коюш керек. Бул учурда дараты бузулган жок, дараты бузулган жок болсо, жөн эле ошол масасы чечилип кеткен болсо, бирөөсү чечилип кетсе, мисалы, экөөнү тең чечет дагы, жөн эле бутту жууп кайра кийип алат. Бул кайра башынан толук дарат алып шарт эмес, бул дараты бузулбаган болсо. Экинчиси ушул болду. Үчүнчүсү ошол путуна суу кирип кетти. Суу кирип кеткен болсо. Суу кирип кетти, мисалы, экөөнө теңби же кыскасы же бирөөнө болобу, кыскасы путу суу болуп кеткен болсо, көпчүлүк бөлүгү. Болду, муну чечиш керек дагы, путту жууп туруп, башынан масы кийиш керек болот. Бул масы эмес, башка кургун кийиш керек болот. Же кургатып. Анан төртүнчүсү убакыттын өтүп кетүүсү. Мисалы, мусапир эмес, үйдө жүрөт эле, 24 саат мас тартат койчу, эрте менен 8-9дардан убактыбыз башталган. Анан эртеси кайра 8-9га чейин мас тартат дедик эле. Ошол убакыт келип калган болсо, 8-9 болуп калган болсо, же аны чечет дагы, дараты бузулбаган болсо, жөн эле бутту жууп, кайра масын кийип ала берет. Ушул үчөндө масы чечилип кеткен болсо, бирөөсү же экөө тең, же болбосо путу суу болуп калды, же болбосо үчүнчүсү убакыт өтүп кетти. Жана 24 саат, же мусапырды койсо 78 саат өтүп кетти. Ушул учурларда жөн эле ушул нерселер болгон болсо, дараты бузулбаган болсо, масыны чечет дагы, бутту жууп туруп кайра кийип алат. Кайра башынан толук дарат алып кийиш шарт эмес. Анан жанагы замагы бар. Немелерде масыларды көпчүлүгүндө замагы бар, бардыгында эле почти. Ошолдо мас тартса боло берет. Андан кийин, мисалы,
Жаңағыдай генен массалар болса, мысалы тизеге чейин жеткен uzun масаларда генен болот мисалы. Ошолорго үстүнөн да көрүнүп турса деле эч нерсе болбойт. Үстү мындай генен болуп ачык турат. Андай болсо деле мас тарта берет. Бизге керектүү болгону ушул кызыл ашыктан ылдый жак уже жабылган болсо болду. Ошол жагы жетиштүү. Мына ошол болду. Масыга мас тартуунун маселеси ушулар. Кыскача. Анан эмки сабакта буюрса, жаракат, гипс же болбосо жаракатка таңым койгон, ошолорго кандай мас тартат, же аларды кандай жууш керекпи, же эмне кылыш керек? Мына ошолор жөнүндө болот кийинки сабакта. Мына ошол менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Ва саллаллаху таала аля хайр халқи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.